Уран! Кыргызстандын 20 жылдык тарыхында биринчи жолу өлкөнүн куралдуу күчтөрү анык өзгөрүүлөргө кабылмакчы. Тийиштүү доктрина учурдагы аскердик саясий кырдаалга жараша кабыл алынды. Реформанын алгачкы жыйынтыктары жакынкы күндөрү чыга баштайт. Это реформа. Бул реформанын ишке ашышы көп жылдарга созулат. Анткени топ-тобу менен чечүүчү айрым жагдайлары бар. Бирок эң негизги маселелер кыска убакыттын ичинде чечиле баштайт. Анткени коргонуу кеңеши талаптарды коюуда. Элементы этой реформы будут осуществлены. Реформанын алкагында өзгөчө башкы штаб түзүлмөкчү. Ал аскердик иштер менен гана алектенмекчи дешет демилгечилер. Ал эми Коргоо министрлиги куралдуу күчтөргө байланыштуу саясатты, бюджетти жана башка уюштуруу иштерин мойнуна алат. Улуттук гвардиясы да толукталмакчы. Алып келдиңби малдарды? 2013 года 2013 жылдагы жаңы улуттук гвардиясы эки курамдын биригүүсүнөн түзүлөт. Ал учурдагы улуттук гвардиясы жана ички иштер министрлигинин ички аскерлеринен түзүлөт. внутренних войск Министерства внутренних дел. Улуттук гвардия тууралуу мыйзам менен куралдуу күчтөрү жана коргоо мыйзамына өзгөртүүлөрдү, толуктоолорду киргизүү боюнча мыйзам долбоору даярдалып талкууланууда. Аскердик демилгени ишке ашыруу үчүн чет элдик адистер жардам берүүгө даяр. Предлагаем техническую Реформалар, коопсуздук тармагы, демократиялык жарандык көзөмөл жагынан техникалык колдоо көрсөтөбүз. Биз менен иштегиси келген өлкөлөргө жардам берүүгө даярбыз. Талкууларга тажрыйбалуу адистер катышты. Ал серепчилер бир гана аскердик маселелерде эмес, парламент, комитеттер, жарандык уюмдар жана массалык маалымат каражаттарына байланыштуу суроолордо адискөйлөр. и тем организациям, которые хотят с нами работать. Мындай реформаны өлкө эгемендүүлүккө жетишкенден тарта ишке ашырыш керек беле деген суроо жаралат. Анткени 99-2001 жылдардагы Баткен окуясында куралдуу күчтөрдүн жетишпеген тараптары ортого чыкты. Бул жагынан өлкөдө тажрыйба бар. Канткенде да 2014 жылы Ооганстандан эл аралык куралдуу күчтөр чыгарылмакчы. Ошондой эле Манас эл аралык аба майданындагы аскердик базага байланыштуу АКШ менен болгон келишим соңуна чыгат. Кыргызстан со своей стороны Кыргызстан өз учурунда Ооганстандагы кырдаалды жөнгө салууда катышуучу өлкө катары келишимдеги милдеттерин 100% аткарды. 2014 жылы бул келишимдин мөөнөтү аяктайт. Мен дагы бир ирет расмий түрдө белгилейм. Эл аралык аба майданында аскердик курам болбошу керек. и парламент принял это решение. Бирок бул маселенин экинчи тарабы бар. Ооганстандан эл аралык күчтөрдүн чыгарылышы менен Орто Азияда туруксуздук жаралышы толук ыктымал. Ага жараша реформалоо иштери кечиктирилген жокпу деген суроо жаралат. Кандай болгон күндө да туруктуулук өнүгүүнүн бир кепилдиги. По свидетельству наших афганских друзей, Биздин оогандык кесиптештерибиз күбө катары ал өлкөдө баңгизаттарын өндүрүү кескин өстү жана биздин аймагыбыз аркылуу ташылып жатат. Салыштырмалуу наркотрафик өнүгөт. Бул Ооганстанга жакын аймактарга туруксуздук алып келет. он несет нестабильность. Куралдуу күчтөрдөгү өзгөрүүлөрдүн алкагында өзүнчө түзүлгөн штаб башкы командачыга, башкача айтканда президентке баш ийет. Ички аскерлер ички иштер министрлигинен чыгарылып, улуттук гвардияга кошулат жана жаңы функцияланган улуттук гвардиясы жаңы түзүлүп жаткан штабтын башкаруусуна өтөт. Ал эми Коргоо министрлиги кандай иштерди аткарат, учурда талкууланууда.